Aytыңыз сұраңыз. Bismillah. Kim siz сұрадыңыз mı? Жана хадисти кандай түшүнөсүз? Жана көпчүлүк адамдар бир жалганга бирикпейт деген сыяктуу маанидеги хадис барбы? Çok андай емес. La teştemi ummati ala dalal. Menin ümmetim tuğra emes maселеге çoğulbayt деген. Al деген nerse көпчүлүк адамдар адашы мүмкүн эмес. Bir адам адашы мүмкүн, эки адам адашы мүмкүн, бирок жамаат адашы мүмкүн эмес. Ошого да айтсак болот, Ханафи мазхабта миллион алым бар, эмне себептен ушунун бардыгы ушул мазхабты карманып, ушуну туура деп атат? Себеби ушунча миллион адам баш айланып алымдар бардыгы Ханафи мазхабын кармап калышат. Демек бул мазхаб өзү туура деген сөз. Ислам деген мына ушул деген сөз. Башка бирөөлөр, башка жалгандар дүйнө жүзүнө таратып бүгүнкү күндө мындай маалыматтар менен Эми жалган тарашы тарайт. Бирок эмне? Ömrü kıska. Kişine tarkayt. Ayşe nevizdi dele жалган aytışıp zina kıldı dedi. Kişine tarkadı. Adamların yüreğine uğrap geldi. Birazdan gene ayat düştü. Mesele çekildi. Ömrü kıska. Hem onu şialarga azırga çeyin götürüp жүрөт, hem akıllı joktur olgaçı. Meni dele ötkönde, oy, Olcobay degen moldonun sabagın UKMK tarabından toktotuldu dedi. Жалган эле. Мен сапарга кеткем Египетке. Китеп ярмаркага кеткем. Анан жооп берип коюшуп деди. Койсо эми жалганга деле жооп бере берем. Жөн койгон, эртең өзүм сабак бергенде өзү уят болот. Сабактан келдим. Иорданияга барып магистратурамды жактап келдим. Bir 10 күнчө, 15 күнчө. Кайра сабакты баштадым. Жанагылар эмне болду? Жөн гана убактылуу гана мени жамандады. Анын да бир себептери бар. Аны ким кылганын дагы таптык. Kança somga jazdırganını da taptık. Musulman katары индебей эле койдук. Себеби ошол мезгилде тиги Замир кары муфтиликтен немесин берген. Арыз жазып кеткен. Ал байкуштар мен ошака барат деп ойлошупту. Ой, окшойт да. Мен сабак бере турган адаммын да бияктачы. Не болду? Айткан жалгандар убактылуу гана болду. Айткан жалгандар несе өмүрү кыска болот.